Batırım Manas çıkan Kanike yaşın tıkın Ermanas koşoy baş boluğa Canur çile çıngı çıkan Жыл сайын 3 декабрь эл аралык майыптар күнү белгиленип келет. Бул жылы да Кадамжай психоневрологиялык, социалдык, стационардык мекемеси майрамдык салтанатты жогорку деңгээлде белгилеп, мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандардын көңүлүн көтөрдү. Ага улай бул мекемеге кайрымдуу инсандарыбыз жардам көрсөтүп келгенин мекеменин директору айтып өттү. Алла таламды майрамдап келген меймандарга күн сайын айтам саламды. Түшүнөт элдер каламды, унутпай эстеп аламды. Сиздерге бүгүн айтамын оюма келген саламды. Бүгүнкү биздин болуп аткан ушул иш-чарабыз 3 декабрь өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын, инсандардын эл аралык күнү болуп эсептелет. Ушул жерде биздин ушу Кадамжай психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеде дагы ушул иш-чараны өткөрүп атабыз. Ушул жердеги жашаган социалдык кызмат алуучуларга жакшы маанай тартуулоо максатында, ушул майрамдык маанай ушуларга деле көңүл буруу максатында, ар тараптуу колдоо максатында ушул иш-чараны биздин мекеме дагы белгилеп өткөрүп атат. Биздин мекемеде ошо Кыргызстандын ар тарап ар кайсы аймагынан келип жашайт. 200дөн ашуун ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар социалдык кызмат алат ушул жерде. Ар дайым бизге ушул демөөрчүлүк менен ушул колдоо көрсөтүп келген Өмүгүлсүн эже Азизовнага дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул эжебиз дагы дайыма келип биздин ушул кубанычыбызды тең бөлүшүп кетет дайыма. Ушул эжем дагы бүгүн келип ушул биздин именно бүгүнкү иш-чарабызга катышып отурат. Андан сырткары Адеп башаты коомдук фондунун аялдары келди. Алар деле белектерди алып келди. Жашвайды. Ушул эле таза жол азыркы 10 катын жолун көрөбүз. Эмне эле кыялып атасың? Жүргүз машинаны. Биз мындай кайрымдуулукту биринчи жолу эмес, 10 жылдан бери көрсөтүп келебиз. Биздин максат ушул аярлуу катмардын көңүлүн бир күн болсо да көтөрүү. Бул инсандар бизге муктаж. Андыктан жараткан ден соолук берсе, өмүрүбүздүн аягына чейин муктаждарга көмөк көрсөтүүгө даярбыз дейт Умугүлсүн Каарова. Кайрымдуулук ишти 10 жылдан ашуун убакыттан бери жасап келатабыз. 12 мүчөбүз аман болгондон кийин азын оолак болсо да колдон келишинче бир күндүк маанайын көтөрүп койсок деген үмүт менен келип отурабыз. Эми бул биринчи эмес, акыркы эмес. Кудай буюрса, денибиз сак болуп, алты сануу заман турса, Кудай ушул канча өмүр берсе, ушул өмүрүбүздүн аягына чейин ушуларга кол кабыш кылып өткөбүз келет. Себеби булар бизге муктаж, Кудайдын сүйгөн пенделери. Биздин негизги эле максатыбыз бир күн болсо да ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын маанайын көтөрүп коюу максат болду бизде. Баба молодец кена. Хамир, кайдыбай. Бул бала деле кече жакында келди, эмеденчи. Покровкадан которулуп келди кече. Аластанчы. Бул бала ата-энеси вроде оштук экен, азыр издеп атат. Биз ошо Өмүгүлсүн эже баштаган элдик дарыгерлер уюмуна чоң рахмат айтабыз. Себеби бул эжелер бизге көп жылдан бери келип ушул өздөрүнүн жардамдарын көрсөтүп кетишет. Мына кече жакында 3 декабрь бул эле 2 ай мурда келген да бул эже келип бизге эмне керектигин баарын жазып айтып кетишти. Бирок биз ага айтып жазып бердик эмне керектигин. Ошолардын баарын алып келиптир азыр. Рахмат. Бул эми биринчи жолкусу эмес. Ар жыл эле ушул биздин 3 декабрга ушул майытабызга келип ушундай жардамдарын көрсөтүп кубандырып кетишет. Мына бергендерди мынантип биз кагаз аркылуу алабыз, компьютерге түшүрөбүз, анан дагы өз ара кагаз аркылуу берип, майытабызга кийдиребиз. Ушуларды кубандырып. Майли, рахмат.
Бул майрам мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар үчүн кандай сезим тартууларын айтып өткүз. Иш-чаранын жалпы убактысы 1,5 саатты камтыса, тилекке каршы бийлик өкүлдөрү кечигип келгени аз келгенсип, бул иш-чарага көңүлсүз, кайдыгер мамиле жасап басып кеткени кечирилгис. Жүрөгүндө кири жок, жаш бала сыяктуу бул жарандардын көңүлүн көтөрүү максатта элдик дарыгерлер тобу жана Адеп башаты коомунун өкүлдөрү да келишкен. Баса белгилей кетүүчү жагдай, бийлик өкүлдөрү алып келген акчалай жардам менен элдик дарыгерлер тобу Ак Тилек Нур кайрымдуулук фонду алып келген акчалай жардамдын салыштырууга болбойт. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Биз 5-6 бала болуп, кичине көңүлүңүздөргө, жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулайт деп чечтик. Анда эмесе кабыл биринчи тамашабыз байрак болчу. Мурдатан эле айтылып келет, байрак кимде болсо, ошол үйдүн башкаруучусу деп. Көрөбүз, мурунку аталарыбыз байракты кантип алып жүргөн. Атасы келдиңизби? Жакшы келип алыңызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Болсун. Колгосу кой. Байрак кармап турайбы? Бул эркек намыстай. Бол. Кем колгосу та? Шылдатпай кой. Шылдатпай кой. Мындатпай кой. Үн чыгарып кой. Бол. Атасы чай чачып чайда? Жок. Атасы бир чай чоң? Жок. Атасы бир чай жок тотпаймын. Бол. Көрөбүз, ушул эле аталар азыркы байракты кантип башкарат? Мен апасы. Не тамагын куруп калганбы, мал? Колгосун кой. Раковинадан эле жууп ал бар. Байрак менде, үйдө мен башым. Айтканым кыласың, колгосу кой. Байрак сенде деген жетим. Раковинага жуасыңбы, жубайсыңбы? Күн сайын тилеп ыйманды, бардык жылсын айтчы иманды. 3 декабр майрамда тосойду бирге ыйманды. Коргойду кыргыз элди коп, күйгөн түтүн жалды го. 3 декабр майрамга чогулуп мыйман келди го. Уютат эли майрамды, унутпай сыйлап байрамды. Чогулуп бирге күтүпбүз 3 декабр майрамды. Кыш келсе карды күрөйлү, жакшылык ишти сүрөйлү. 3 декабр майрамды унутпай тосуп жүрөйлү. Узарып өскөн теректир, майрамда элге керектир. 3 декабр майрамдан калтырбайт бизди деректир. Иш баштап баарын тактайлы, сүйүнгөн кезде бактайлы. Бул жердин бардык сайтарын келгиле бирге мактайлы. Кыргыздай уйсак бактайлы, элдердин баарын сактайлы. Бул жердин бардык сайтарын сүйүндүп бирге мактайлы. Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Кадамжай психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеси ыраазычылык баракчасы. Урматтуу Өмгүлсүн Азизовна. Кадамжай психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинин жалпы жамааты мекемебизде жашап жаткан ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын атынан жана жеке өзүмдүн атыман сизге жана жакындарыңызга терең ыраазычылык билдирем. Сиздин мекемемиздин жашоочулардын көргөзүп келген кайрымдуулук ишиңиз жогору деңгээлде баалайбыз. Сизге жүрөктөн чыккан аруу тилектерибизди, адамдык сонун изги урматыбызды билдиргибиз келет. Сизге бекем ден соолук болсун, үй бүлөңүз менен бактылуу өмүр сүрүүңүз, жашоонун улуу сапарын улай бериңиз. Жараткан өзү колдосун сизди. Келиңиздер. Эми ушул Өмгүлсүн сизге дагы сөз берсек, ушул жерде ушул биздин жашоочуларга жакшы тилектериңизди айтып кетсеңиз, Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу жалпы жамаат. Мен жанатан бери аябай жакшы каалоо тилектер айтып өттү. Ошол каалоо тилектердин баардыгы Алланын кулагына чалынып, периште оомин деген болсун. Мен ушул сөзүмдүн баштаардын алдында мен ушул жамаатты жетектеп турган ушул Мирлан мырзага жана жалпы эле ушул
mekemede işlep жүрген жалпы emgek cemaatına başımды eğip tereң tazim etkim keledi. Sebebi biz үйde 4 balаны qanchalik qiyinchilik menen qiyqirib ökürüp qısqасы merk ketiriп qanchalik qiyinchilik menen qarayбыз. Мына сиздер психикалык жактан жабыркаган жарандарды мээримиңиздерге алып, ошолордун кирин жууп, тамагын берип, ошолорду ухот кылып жүрөсүздөр. Сиздерге мен терең ыраазычылык билдирем. Сиздер бул жерде эмгектенгениңиздер менен чектелип калбастан сиздер соопчулук иштерге дагы көп болуп отурасыздар да. Мен сиздерге терең таазим этким келет. Мирлан мырза, мына иш ордуңуз куттуу болсун. Аз убакыттын ичинде көптөгөн иштерди алгылыктуу иштеп жүрөсүз. Мен өзүм да келип кеттим. Келгенден сырткары да сырттан да байкап жүрөмүн. Сизге терең ыраазычылык билдиремин. İslamdan түшүнүңүз бар мырза экенсиз. Мен ойлоймун, ушул Кудайдын сүйгөн пенделери айтсым келет да булардычы. Бизге муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Кудайдын сүйгөн пенделери. Ошолордун пешинесин сылап, ошоларды мээримиңизге алып отурасыз. Сизге жалпы жамаатыңызга Аллах ыраазы болсун. Ишиңиздер илгерилей берсин. Аллахтан эмне тилек ниет кылган болсоңуздар, Алла Таала сиздерге 2 эселеп берген болсун. Бардығыңызға бекем ден соолук каалаймын, үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Ушул жерде эмделип жаткан инсандардын бардыгына бекем ден соолук каалаймын. Жакшы болуп үйүңүздөргө чыгып кетишиңиздерге биз терең ниет кылабыз да. Жалпы ушул Ош шаарындагы Түштүк региону боюнча элдик дарыгерлердин атынан азын-аулак алып келген белектечкектерибизди сиздерге тартуулайбыз. Азын-аулак шириндиктерибиз бар. Биз ушул майрамдан алдынан келип ушул Мирлан мырза менен азын-аулак аңгемелешип, сиздерге эмне кажет экендигин билип, ошо сиздерге керектүү нерселерди алып келдик. Ошоларды кабыл алып коюңуздар. Майрамыңыздар кут болсун. Бекем ден соолукта болуңуздар, бар болуңуздар, аарыбаңыздар. Сиздерге терең таазим. Элдик дарыгердин атынан сиздерге терең таазим. Рахмат, Үмүгүлсенже, Алла сиздерден разы болгон болсун. Кылган эксандарыңыздарды, берген эксандарыңыздарды Алла Таалам өз казынасынан эселеп берген болсун, Бардыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз биз. Эмгек жамаатыбыздын атынан, ушул жердеги социалдык кызмат кылуучулардын атынан. Чоң рахмат. Урматтуу биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз жана ушул жерде невропсихологический центрде лечение алып жүргөн биздин жашнакай пенделерибиз жана урматтуу ушул жердин директори экенсиз Мирлан мырза. Бүгүнкү бардыгыңыздардын майрамыңыздар менен мен элдик дарыгерлердин атынан, өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан сиздерди майрамыңыздар менен куттуктап кетемин. Аллах Таала сиздерге ден соолук берсин, өмүр берсин. Мирлан мырза, кандай тилек максаттарыңыз болсо, Аллах Таала ошону сизге кабыл кылган болсун. Бар болуңуз, бай болуңуз. Ушундай жерде иштеп, кызмат кылып, ушулардын бар жолуна күйүп атканыңызга Алла сизге ыраазы болсун. Үй бүлөңүз менен ден соолугуңуз болсун, дайыма ишиңизде ийгилик болсун. Мына бүгүн биз аз эмес, жакшы эле ушу сиздердин бир күндүк болсо дагы көңүлүңүздөрдү көтөрүп кетелим деп, аз эмес көп эле жакшы подаркаларды алып келдик. Азыр майрам бүтө сиздерге таркатабыз. Ушуну кийип көңүлүңүздөрдү көтөрүп, дайыма ден соолук болуп жүрөңүздөр. Өмүрүңүздүн сага да рахмат. Биздин элдик дарыгерлер коомунун жетекчиси Тилек Нур кайрымдуулук фондунун директору Үмүгүлсүнгө дагы чоң рахмат. Мына бизди бүгүн уюштуруп, ушундай жерде алып келип отурат. Сага дагы Алла разы болсун, ишиңде ийгилик болсун, ден соолук болсун. Биздин жамаатыбыз сиздерге дагы рахмат. Манакей атарыпты биз ошол жерден келип отурабыз сиздерге. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Рахмат сиздерге. Азыркы сөздү биздин ошол элдик дарыгерлер коомунун Актилек Нурунун директорунун орун басары Охедин мырзага берсек. Avvalambor assalomu alaykum. Müмкүнчүлүгү чектелген Алланын азиз инсанлары, силерди бүгүнкү mana bayramları менен бүтүн салттык дарыгерлер номунан куттуктайбыз.
Бар болуйлар, daim salamat bolуйлар. Allah şifasını bergen bolsun. Ушул жерде кече жакын деле ушул булар эжелер менен биз менен телефондо байланышып кыска убакытта болсо деле ушул эжелер менен байланышып мен анан 3-декабрга келиңиздер деп чакырдым эле. Atam de, atam. Kim bu? Nurlan? Mirlan. Жакшы кыз эле, а? Assalomu alaykum. Ko'rgan bana bugün. Bon, bugün alып берет. Алып келет. Эжең алып келет эле, а? Хорошо? Онда мойнуға салып, мойнуса болып жүресің, хорошо? Женский ген. Молодец. Өткөндө сүйлөшкөндө өттү да. Куруураак коелу. Ошо сен айткандарың барды. Молодец. Алды. Учет алып. Ошо кирилерге жаратып. Келиш болот эле кече. Булай бürсemi, мына мүмкүнчүлүгү чектелгендердин майрам экен, биздин колубуздан келишинче азын оолак белек өзгөчкө ушул сиздерге болсун, ушул жерде дарыланып жаткан балдарга колдон келишинче өзүңүздөр бересиздер. Майрамыңыздар кут болсун. Бул биринчи жолу эмес. Кудай буйрса дагы иштешебиз. Кудай буйрса алдында айт келатат, Нооруз келатат дегенде Кудай буйрса дагы келип турабыз, кабылдашып турабыз. Сиздерге ийгилик ишиңиздерге чоң рахмат, тазим сиздерге. Сиздер үчүн. Үмүгүл Сенжеге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде эжем менен жайында келип, эжем сүйлөштүк эле, анан мен айттым эжеге, эже ушу өзүңүз эстесем, ушу бир жылдан бери келе албай калдым. Ушундай оорудум, башка болдум. Деди ошондон анан эже ошо 3-декабрь келиңиз, чоң мероприятие өткөрөбүз. Десем бул эже айтты. Демөөрчүлөр бар, анан өзүбүздүн ушу колумуз бар. Сиз дагы үмүт сизге дагы чоң рахмат, ушу колумузга дагы чоң рахмат, ушинтип биздин ушул жердеги денсаулык мүмкүнчүлүк деген социалдык кызмат алуучуларга ушундай именно бүгүнкү ушул күндө ушундай жакшы белек тартуулап атасыз. Сизге дагы Аллах разы болгон болсун. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Жалпы эмгек жамаатыбыздын атынан ушул жердеги биздин социалдык кызмат алуучулардын атынан сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз.
Çoğun rahmat. Rahmat sizlerge dagı. İşingerge iyi gidip rahmat sizlerge dagı. Kança nerf ketet, bayağı ayrıkça bağıtığına rünjük adamlar emes bağıtığına mümkünçülük çektilgen, bularga çıdaş dile kıyın. Nerf sizlerge rahmat sizlerge. Biz emi ayda жылda bir kelip ketebиз, ошонун өзүндө дагы рахмат сиздерге. Рахмат чоң. Az bolsa da köpte görüngüz. Жоқ, эже, бунун айттамга bir кичинеге Көңүлдөн чыкканы. Постоянно сиздер Biz birinci yol emes, ikinci yol emes. Bu bizim böyle yol getiriyor.